Кыргызстан, күн, тоолор жана бай жердин өлкөсү. Бул жерде дүйнөгө белгилүү өрүктөр, жаңгактар жана мөмөлөр өсөт. Бул жаратылыштын белектери кирешиге жана туруктуу өнүгүүгө айланыш үчүн бүтүндөй жол керек. Ал кошумча нарк чынжыры деп аталат. 2024-жылдын башында соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандын 3 облусунда, Баткен, Жалал-Абад жана Ысык Көл областында кургатылган жемиштердин, кактардын жана жаңгактардын кошумча нарк чынжырын колдоо жана күчөтүү боюнча ишти баштады. Долбоордун натыйжасында 100дөн ашык жумушчу орун түзүлдү. Жаңы жумушчулардын жарымдан көбү айылдар. Экспорт 20%дан ашык өстү. Өндүрүш көлөмү да ошончо өстү. Жаңы рыноктор, электрондук маркетплейстер жана башкалар өздөштүрүлдү. Мисалдардын бири Жалал-Абад областынын Алабука району. Бул жерде сентябрь айында кара өрүк жыйналат. Түшүм өстүрүү бир иш, аны сатуу дагы бир иш. Соодага көмөк көрсөтүү долбоору дыйкандарга, кайра иштетүүчүлөргө жана экспорттоочуларга керектүү билимдерди берди. Мисалы, Алабука районунда багбандардын сатып алуучулар менен байланышы түзүлдү. Мен келгеним себеби буларды жумушчуларды кара башында туруп, жакшылап таза кылып, тердирип, чтобы бактын эзи деле ошо ыраазы болгондой болуп, ошо терип алышыбыз керек да. Жылдан жылга бизден качественно сурап атат да. Чогулган өрүктүн түшүмү түз эле кургатуучу камералар менен жабдылган цехке келет. Андан ары ал таңгакталып жергиликтүү жана чет элдик рынокторго жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө бул жака ошо күнүнө бир загрузка болгону 10 тонна загрузка болот. Бир жума турат, андан кийин мешоктоп, могу жерде холодильник бар, холодильникке киргизип, ошо быйылкы жылы бир 50 тоннаны болжоп турабыз. Баткен областында бакчалардын ханышасы бул өрүк. Түшүмдү бул жерде жазында жана жайдын башында жыйнашат. Карабак айылынын багбаны Сапар Исаков сыяктуу фермерлер мөмөлөрдү күнүгө өздөрү кургатышат. 2 гектардан быйыл мынантип ысталганын 1,5 тоннадай ысталганы кылдык. Натуралкасы бир 700 килограммдай кылдык. Анан компоту бар, энди компоту бул жерде жок. Компотуну неме кылганбыз, башка жака койгонбуз. Ошол боюнча ушинтип өрүк кургат сорту менен ушинтип кургатып атабыз. Өрүктү кантип туура өстүрүү, жыйноо жана эң негизгиси кургатуу боюнча бул билимдерди фермер Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорунун алкагында алган. Региондун экологиясын сактоого жардам берген. Айылда талап кылынган бул транспорт электр кыймылдаткычтуу жүк ташуучу унаада ошол долбоордун жардамы менен алынган. Мен мана ушул муравейди Прондун жардамы менен алдым. Бензин жебейт, экологически таза. Анан 500 килограммдан 800 килограммга чейин көтөрөт. Азыр бул өрүктү абрикосты жүктөп Алтын аймакка алып жөнөдүм. Алтын аймак. Дыйкан Сапар Исаков кургатылган жемиштерин тапшырууга алып барган Баткен областындагы үлгүлүү ишкана. Долбоордон жардам алган микро жана чакан жана орто ишканалардын тизмесиндеги 7 ишкананын бири. Өндүрүш көлөмүн көбөйтүп, жаңы эл аралык рынокторго чыкты. Алтын аймак сапаттын эл аралык стандарттарын, сапатты башкаруу системаларын киргизди. Ансыз алыскы чет өлкөлөргө экспортко чыгуу мүмкүн эмес болмок. Бул аппаратты өрүк таза болуш үчүн, товарларыбыз таза болуп, чет өлкөлөргө чыгыш үчүн биз сертификат жөнүн алган жокпуз. Ошол сертификатка жооп бериш үчүн аппарат колдонуп аппаратка жуабыз. Бизде өрүктөр тазалоочу жер. Бул жерде эмнеге тазалайбыз? Бизде элибизде өрүктү жөн эле жерге кагып берет. Пыр, сыр, ошону же болбосо өрүктө жаман нерселер кошулуп келет. Ошолорду колдон өткөрүп, ар бирин кармап, тазалап, жарым килолук упаковкаларга салабыз. Товарларды чет өлкөлөргө, Америка, Европа ошол мамлекеттерге беребиз, чоң-чоң. Алардын талабы өтө бийик. Ошого жараша биз ар бир өрүктү таза кылып беребиз. Биз соодага көмөк көрсөтүү Прондун долбоору менен иштеш баштагандан кийин биз сертификат алып, чет өлкөлөргө объемду көп жөнөтүп баштадык. Ошондой эле биздин объемду көбөйткөнгө да жардам берди. Бизде доход дагы көбөйдү да ошого жараша. Айлыктарды дагы көбөйттүк. Пайда жакшы болуп аткан. Дүйнө жүзүндө Кыргыз Республикасынын грек жаңгагынын мекени катары белгилешет. Бул жерде Евразиядагы эң ири жаңгак токойлор өсөт.
жаңгак ондогон өлкөлөргө экспорттолот. Аны жыйноо жана кайра иштетүү салты муундан муунга өтүп келет. Bir tüpten 50 kilodan 500 kiloga чейин түшөт. Жаңгактарды ишканаларга тапшырабыз. Калган частын сатабыз базарга. Тиричилигибизге иштетебиз ушу жаңгактарды. Bir жылда сезонда болуп калса, эң азы 1 тоннадан 12 тоннага чейин чогултабыз жаңгакты. Жаңгак терген ондогон, жүздөгөн адамдар өз алдынча чоң көлөмдөгү жаңгакты ишке ашыра алышпайт. Айрыкча эл аралык стандарттарга жооп бере алышпайт. Бул ролду токойду пайдалануучуларды, кайра иштетүүчүлөрдү жана жаңгак экспорттоочуларды бириктирген логистикалык борбор аткарат. Биз сыртка экспортко мындай жаңгактын эң сапаттуусун, эң жакшысын жөнөткөнгө аракет кылабыз. Жөнөтүшүбүз керек. Бул экспорт тармагында иштөө бул аябай чоң жоопкерчилик. Бул биздин компаниянын үчүн да жоопкерчилик, компаниянын аты, келечекте репутациясына да доо келиши мүмкүн. Экинчи жагынан бул Кыргызстандан келген жаңгак деп. Ошондуктан биз сапатка аябай көңүл бурабыз. Жаңгакты тазалоо үчүн токой пайдалануучулар бирикмеси жабдууларды сатып алды. Ал жерде жаңгактар жуу процедурасынан да өтөт. Андан кийин аларды кургатуу керек. Мына ушундай атайын кургатуучу камераларда электр тармагынан да, күн энергиясынан да иштеген. Токой пайдалануучулар азыр жаңгактарды кайра иштетүүчү ишканаларга, экспорттоочу ишканаларга жеткирүүнү пландаштырууну башташты. Кантип сапаттуу чийки затты даярдоо керек, аларды кантип жыйноо керек, кантип сактоо керек, кантип таашуу керек. Мунун баарын алар долбоордун алкагында үйрөнүштү. Бүгүнкү күндө бизде жаңгак кургатуучу 4 кургаткыч бар. Заман талабына ылайык технология. Өзгөчөлүгү аларды электр энергиясы жок жерлерге алып барууга болот. Жай мезгилинде бул кургаткычтар күндө иштейт. Бул башталышы гана. Күч аракеттер бириккенде продукциянын көлөмү гана эмес, бүтүндөй экономика өсөт. Туруктуу, экологиялык жактан таза жана инклюзивдүү. Бактан баштап онлайн дүкөнгө чейин Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын соодага көмөк көрсөтүү долбоору Кыргызстандын туруктуу келечегин курууга жардам берет.